5 жылга уланган ремонттон кийин кечээ күнү Улуттук тарых музейи ачылды. Жаңы дайындалган маданият министри немис компаниясы алдындагы карызды төлөөгө жетишти. Жана муну мактаса болот. Бирок музейдин ичинде чыныгы тарыхый эстеликтер канчалык өзгөрдү, канчалык жаңы экспонаттар пайда болду. Азыр баягы эле дээрлик картондон жасалган аттар жана дарак деп аталган боелгон устундар турат. Алардын ар бири кыргыз казынасына 500 миллион сомдон турган. Эбегисиз коррупция, ремонт менен коштолгон коррупция барагы жабылды. Бирок чыныгы экспонаттар, чыныгы тарыхый эстеликтер музейде дээрлик жок. Ага кирген адамдар баягы эле жаңы заманбап технологияны, жаңы заманбап дизайнды көрөт. Чыныгы тарыхый эстеликтер, мисалы үчүн Кочкордогу эстеликтер же болбосо Красная речкадагы эстеликтер жаан астында тирип жатат жана аны эл кадимкидей эле карактап жатат азыркы учурда. Бирок шермендээликтин шерменделиги бул музейден 2017 жылдагы президенттик шайлоо алдында 4-кылымдагы мумия алып чыгылып жерге көмүлүп салган. Жалгыз ушул эле факт Кыргызстанда чыныгы тарыхый илим жок экенин жана чыныгы тарыхый музей жок экенин көрсөтөт. Ошондо